Кош бойлуу кезде диета кармасам болобу? Салмак кошуп, семирип эле баратам. Кош бойлуу кезде негизи эле биз айтып коебуз, туура тамактануу бул ден соолуктун башаты. Эгерде кош бойлуу эмес кезде айымдар демейде бир 3 маал тамактанса, ал эми кош бойлуу кезде аз-аздан бат-баттан 5, 6, 7 жолу тамактанууга туура келет. Негизи эле пайдалуу азык заттарын тамактаныш керек. Мисалы бир күндүк менюну айта кетсем, эртең менен эрте туруп, саат 8-дерде бир стакан өлчөмдө сүт, бир бышкан жумуртка, анан ошондой эле арпадан каша, маңыздуу кашаларды да, же болбосо гречкадан, же болбосо күрүчтөн каша жеп алса, андан кийин саат бир 10-дордо эле бир стакан компот менен алма, же болбосо алмурут, банан жеп алса болот. Орусча айтканда бул перекус деп коет. Анан саат 12-1-де сөзсүз биринчи, экинчи тамактаныш керек. Биринчисине суюк тамак, экинчисине курамында эт азыктары. Эт азыктары белокко бай да. Балыктанбы, уйдун этинен же малдын этинен, тооктун этинен болот. Анан каранан 1-2 сындырым. Андан кийин сөзсүз жөнөкөй эле суу. Эч качан чайды колдонбош керек. Чай бул чайдын курамында танин деген зат бар. Ошол эттин курамындагы белоктор организмге киргенден кийин гемоглобинге айланат. Ал эми чай ошол белокту байлап сиңиртпей коет. Ошон үчүн мүмкүн болушунча тамактан кийин чай колдонбой эле койгон дурус. Андан кийин саат 1-3-4-төрдө дагы кичинекей творог жеп койсо болот. Бир стакан айран менен. Анан кечинде сөзсүз суюк тамак. Ушинтип туура тамактанса, аз-аздан бат-баттан тамактанса, мен ойлойм, эч кандай семирүүгө, ашыкча салмак кошууга болбойт. Анын үстүнө биздин кош бойлуу аялдарда өзүнчө туура эмес ой жүгүртүүлөр болот. Эгерде кош бойлуу болсо, менде деген бала өсүп атат, мен 2 адамга же 3 адамга тамактанышым керек деген. Бул туура эмес түшүнүк. Балага кошумча тамакты канча айлыгынан баштап берсе болот? Балага кошумча тамакты 6 айдан баштап берсек болот. 6 айга чейин балага 1 капельке суда берсек, 1 капельке сокта берсек болбойт. Ошон үчүн только 6 айга чейин эненин сүтүн беришибиз керек. 6 айдан баштап балага овощной пюре 5% 5% манный кашаларды постепенно 2-3 чайный ложкадан баштап бир неделянын ичинде 150 мл чейин кошумча тамакты кошуп үйрөтсөк болот. Эгерде сиздердин да суроолоруңуздар болсо 0708 30 03 33 номерлерине SMS аркылуу жөнөтсөңүздөр болот.